Рахмат, Мирлан Исақбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоору боюнча бүгүнкү демилгелеп аткан депутат Акылбек Үсөнбекович ошондой эле Жогорку Кеңештин төрагасы аркылуу чакыртылды эле жыйынга. Анан мен дагы бул мыйзам боюнча өзүмдүн ойлорумду айтайын деп чечтим. Анткени мыйзамды сунуштоодо, мыйзамды кабыл алууда бир канча беренелери мыйзамсыз деген сөздөр кетти да, ошол боюнча жооп берип коеюн. Ар бир мыйзам жазылганда ал логика менен жазылат. Максат эмнеде? Эмне үчүн жазып атат мыйзамды? Мына сиздер менен кесиптеш катары 5 жыл кызмат кылдым. Мамлекетте конституциянын акыбалын мындан ары иштей албагандыгына көзүм жетип, бирок канткенде бул көйгөйдөн чыгабыз. Бул суроо боюнча баш оорутууда мен ушундай макул көрдүм. Биз элден башкаруунун формасын таңдашыбыз керек. Анткени жоопкерчиликтүү бизде мамлекетте башкаруу жок. Буга чейин ар кандай сөз болуп атат. Президенттик башкарууда болгонбуз, аралаш болгонбуз деп. Бирок жоопкерчилигинде премьер-министрге түртө салуу, өзү качуу деген менен жашап келдик да 30 жыл туурабы. Ошол максатта мыйзам жазылган. Мыйзам кантип жазылган? Конституциянын 3-чү беренесинде бар. Олуттуу маселелер боюнча Жогорку Кеңештин депутаты референдум демилгелегенге мыйзам алып чыккан укугу бар. Жалгыз депутаты. Референдум дайындоо боюнча мыйзам боюнча билесиздер бир нече субъекттер бар. Кантип демилгелей алат. Жогорку Кеңештин депутаты катары бул мыйзам долбоорун сунуштадым. Максат биринчиден 4-октябрда Жогорку Кеңештин шайлоосу менен референдум өтсө, элдин оюн билсек, бюджетке эконом болот деп биринчи максат. Мына азыр айтылып аткан 300-400 миллион сом кетпейт. Эгерде Жогорку Кеңештин 4-октябрда шайлоосу менен өткөндө 3 миллион сомдун тегеретесинде акча кетет. Бул бюллетень даярдоо гана болду. А парламенттер өзүнүн кайсы башкарууну каалаганын партиялар элге түшүндүрмөк. Азыр дагы ошондой мүмкүнчүлүк келип атат. Президенттик шайлоо менен катар бул референдумга алып чыкканы мени сүйүндүрөт. Мен Акылбек Үсөнбековичка колдоп аткан депутаттарга баарыңыздарга ыраазычылык айтып кетем. Мамлекеттин тагдырын оюнчу кылбашыбыз керек. Эл деп эл менен эсептешпей жүрүп биз ушул акыбалга келдик. Кошуна өлкөлөр, башка өлкөлөрдөн мыйзамдарды жазып жүрүп ушул акыбалга келдик. Кыргыздын менталитети жыттанбай жазылган мыйзам эч качан иштебейт. Муну күбө болдук. Мына сот реформасынын алкагында канча кодекс кабыл алып, бүгүн укук коргоо органы сот системасы кандай акыбалда турат, өзүңүздөр мына көйгөйдү арасынан сезип атасыздар. Ошондуктан бул мыйзамды сунушталган, жана 3-2 добуш керек, 80 депутат дегендин бардыгы бул конституцияга эгерде өзгөртүү толуктоо кирсе, ошондо колдонула турган нормалар. Бул олуттуу бир маселе боюнча гана элден суроо. А биз элдин оюн угалы. Эгерде башкаруу формасын эл парламенттикти таңдаса, же президенттик таңдаса, эч кандай трагедия жок. Кандай башкарууну таңдабасын мамлекет утат. Анткени жоопкерчиликтүү бийлик орнойт. Эгер парламенттик башкарууну таңдаса, президент болбойт. Премьер-министр чечим кабыл алат, өзү жооп берет. Эгерде президенттик башкаруу болсо, премьер-министр болбойт. Президент кабыл алган чечимине өзү жооп берет. Жооп берген жагын биз практикаладык. Мына экс-президент мыйзамсыз камакка алынып отурат, мыйзамсыз иштери боюнча. Ал сот чечет, күнөөлүү экен. Бирок мындан ары кыргыз мамлекет муну кой бербейт. Кандай президент же өкмөт башы бийликке келбесин, канча жыл башкарбасын, бийликтен кеткенден сөзсүз камалат, эгер кылмыш кылса. Ошондуктан коркуунун менимче кажети жок, урматтуу депутаттар. Андан кийин бул кодекстерде регламент боюнча эгерде демилгелген депутат башка жумушка же мандатын тапшырган убакта анын демилгесин башка депутат сунуштап алып чыкканга регламент жол берет. Бул мыйзам май айында сунушталган. Жогорку Кеңештин төрагасында турган, бирок комитетке жиберилбей калып кеткен. Дастанбек Арсбекович отурат, буну тасыктап берет. А ошол сайтта илинип туруп, 3 айдан ашык элдин аябай талкуусуна ээ болгон, билесиздер. Эл талкуулаган муну коомчулук. Мына ошол мыйзамды бүгүн алып чыгып,
ошол азыркы саясий окуя менен чогуу бюджетти экономдоо максатында экинчи элдин башкарууну таңдоосуна берип атканыңыздарга мен чындыгында демилгечи депутатка ыраазычылык билдирем. Экинчиден, урматтуу депутаттар, бул маанилүү маселе. Конституциялык кеңешме эгерде башкарууну эл таңдап берсе, ошого карата ишин улантып, ошол конституциялык редакцияны жазып берет. Бунун коркунучу жок. Конституциялык кеңешме иштей берсин, сунуштарды бере берсин. Кааласаңыздар, ким каалаган жарандар сунуш берип атпайбы? Кеңири талкуу. Ушу талкууга да активдүү катышсаңыздар жакшы болмок. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Чоң рахмат, урматтуу Курманкул Токтуралиевич. Урматтуу депутаттар, Курманкул Токтуралиевич тарых таржымалынын максатын кенен түшүнүктүү айтып берди. Мындан мурун дагы талкууга чыккан депутаттар айтты. Биз ар биринин оюн сыйлашыбыз керек. Каныбек Капаш, Наталья Владимировна, Дастан Далабаевич оюн айтып атат. Ошондуктан парламентте талаш тартыш болуш керек. Кечээ бул жерде каралганда биринчи окууда дагы Өмүрбек Чиркеш да өзүнүн ойлорун айтты. Ошол эле сын пикирлер комитетте дагы негиздүүлдөлүп, ошол эле депутаттардан Нурбек Өмүрбек Сыдыгалиев тарабынан сунушталып, Дастан Далабаевтын тарабынан сунушталган сунуштар комитетте кээбилери кабыл алынды, кээбилери четке кагылды. Бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бюллетендин формасы боюнча, мыйзамдын аталышы боюнча, урматтуу депутаттар, комитет чечимин жазып атат. Мен эртең менен Өмүрбек Чиркеш дагы айтып кетпедиби, тиги төраган орун басары катары, ошол жыйында алып барган депутат катары жана жоопкерчилик жана башка боюнча. Мен да ошол жоопкерчиликтүү мыйзамдарга таянуу менен, регламентке таянуу менен кээ бир нормаларды айтып кетейин. Жогорку Кеңеш депутаттары Нурбек Өмүрбек Сыдыгалиев жана Бекеш тарабынан жазуу жүзүндөгү сунуштардын баарын карап чыгып, чечим кабыл алып атат комитет. Комитет кайсыл регламент нормасына таянып атат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 55-беренесинин 10-бөлүгүнүн 8-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду бүткүл элдик добуш берүүнү дайындоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун бир эле мезгилде экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алуу Жогорку Кеңешке сунушталсын деп чечим чыгарып, кол коюп Жогорку Кеңешке берип атат. Регламенттин 55-беренесинде эмне деп жазылган? Расмий тилде окуп кетейин. Общие требования к рассмотрению проекта законов. При наличии положительного заключения всех фракций, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 настоящей части, то есть ошол бөлүктөргө талап кылынбайт деп дагы жазып атат. 8-пункт эмне деп жазылып атат? Рассмотрение проекта закона по стабилизации социально-экономической ситуации по вопросам правопорядка и безопасности в связи с проведением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или о состоятельствовании непродлимой силы. Өкмөттүн распоряжениясы